Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Мага бүгүнкү элге оюму билдирип койгонго кыргыз мамлекетиндеги оор кылмыштарды жасап, азыркы убакта тергөө органдарынан тергелип жаткан биздин мурунку спикер Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулкаровдор тууралуу бир аз ошолордун жасаган кылмыштарын кайталап койгонго туура көрдүм. Себеби кээ бир биздин саясатчылар түшүнбөй атат, бул Кыргызстанда дагы бир башаламан кылганга даяргерчилик болуп аткандай сезилет. Бул эшек фермерлер түштүктө 2010 жылдан баштап Төрөбай Зулкаров, Асылбек Жээнбековдор эшек эт продукциясын бул Орто Азияга сатуу, больницаларга, түрмөдө жаткан жарандарыбызга эт катары ал жака тапшырып, акчаларын алып, оор кылмыштарды жасап келген. Буну эшек фермер деп айтарым себеби бул далилдери бар. Буга биздин кыргыз мамлекетиндеги белгилүү журналист инибиз Адилет Айтикеев деген атайы Ош жергесине барып, Алмаз Шаршенович президент болуп аткан убакытта Агыни Жээнбековдор Ошту толук кандуу контролдоп аткан мезгилде барып туруп, алардын тоскоолдук болуп аткандыгына карабастан, булардын эшек эт продукциясын өндүрүп атканын тартып элге жеткизген. Бул жерде эшек эт продукциясыны биздин мына границабызда элдерибизге жардам жок болуп атат. Биздин армия солдаттарыбыз бирөө мына 3 жыл Койташ айыл өкмөтү менен Жээнбековдор согушту. Андан кийин мына эшек эт продукциясы жана башка булар уурлук менен алек болуп, биздин границаларыбыз өз ойдогудай каралбай, мына Лейлек, Баткен областында Лейлек районунда мына биз көрдүк. Тажиктер калаган, Тажик Республикасынын жарандары, армиялары, бийлиги калагандай биздин кыргыздарды тебелеп атат. Биздин ошол границаларыбызды текшере кайтара турган биздин армия солдаттарыбыз ошол Асылбек, Төрөбай Зулкаровдордун эшек эт продукциясын кайтарып, эшектерин кайтарып Кытай мамлекетине өткөзүп, ошолор менен арек болгон. Мен дагы кайталап койсом, Ош окуясындагы миллиондорду Асылбек, Сооронбай жана башкалар менен чогуу жегендерге убактылуу өкмөттүн кээ бир мүчөлөрүнө азыркы убакка чейин баа бериле элек. Андан тышкары 2010 жылы булар белгилүү болгон сот тарабынан күнөөлүү деп табылган Кадыржан Батыровго Түштүк областын, Ош, Жалал Абад, Баткен областарын Кадыржан Батыровдун автономиясы деп бергенге булар аракет жасаган. Бул оор кылмыштарына дагы баа берилек. Андан тышкары мына жакынкы аралыкта Муктияттан 2 миллион долларды жеп алганын азыркы биздин күч органдары тергеп жатат. 5 октябрда 2020 жылы Кыргыз элинин жаштары Асылбек Жээнбековдун Биримдик партиясын түзүп алып, өзүнүн Кыргыз мамлекетиндеги ишкерлердин алдынан миллион доллар алып, артынан 200-300 миң долларды алып, оор кылмыштарды жасап, өзүнүн менчик жогорку кеңешин түптөп алгандыгына каршы чыгып, мына биздин үй бүлөлүк оор кылмышкер бийлигин кулатышты. Буга элибизге рахмат дешибиз керек. Андан тышкары Асылбек Жээнбековдор бийликте турган кезде агасы болуп Кыргызстанды контролдоп турган мезгилде мына Германиядан 670 килограмм героин кармалды. Баасы 60 миллион еврону түзгөн героин кармалды. Бул героинди болсо биздин мына Чүй өрөөнүндө жайгашкан кондитерлик фабрикада ар бир граммын жана конфетке ороп, ошол Европага барып кармалды. Буларды дагы азыркы мезгилдеги мына биздин наркотрафикти бул Асылбекти контролдойт дегенден белгиси. Андан тышкары мына биздин азыр Бишкек тест деп бир топ айдан бери тополоң болуп атат. Көптөгөн биздин мамлекет жетекчилери күнөөлүү болуп атат, жана башкалар күнөөлүү атат. Буга деле Асылбек менен Сооронбайлардын тиешеси жок эмес, бар. Себеби мына былтыркы билесиңер 2020 жылда
Бул биздин мурунку Фрунзе, азыркы Бишкек шаары Орта Азиядагы эң таза шаарлардын катарында болчу. Булар баягы 100 сомдук көмүрдү жагып, күйбөй, мына биздин жылуулук борборлорунан күйбөй чыгып, шаарыбызды каптап, мына бири-бирибизди көрбөй калдык. Буну да болсо Асилбек Сооронбайлардын кыргыз мамлекетини тоноп, şu кыргыз мамлекеттүүлүгүн жок кылганга жасаган бир оор кылмыштардын бири деп айтсак болот. Андан тышкары мына Баткен областында биздин Жумгал районунда жайланышкан Каракече көмүр кенинен калышпаган Кадамжай районунда чоң кен бар. Ошол кенди 2013-жылы Бакиевтер качып кеткенден баштап азыркы күнгө чейин Агини Жээнбековдардын чөнтөгүнө түшүп атат. Миллиондор түшүп атат. Ошо бойдон кобаларга жүктөп, бул эч кимге баш ийбей, мына кошуна мамлекеттерибизге сатып атат. Тажикстан, Өзбекстанга. Буну мына күч органдар силер контролдогула. Ушул урдалып аткан Агини Жээнбековдардын акча булактарын мамлекетибизге биз бурушубуз керек, урматтуу туугандар. Мен айтып коеюн, biz Orta Azia mamleketindeki buna bizim koşunalar bizge ataka kılıp bizim жерибизге, суубузга, байлыгыбызга кызыгып günden günge биздин жерлерибизди ээлеп келе жатат. Мен айтып коеюн, биздин мамлекет Орта Азия мамлекетиндеги жоголуп бараткан мамлекеттердин эң алдыңкы катарына кирип калдык биз. Келгиле, урматтуу кыргыз элим, биз мамлекетибизди сактап калалы. Мен ушул максалык маалыматтарга чыкпай эле коеюн дедим эле. Мага чыкканга бул түрткү болгон кечээки биздин мурунку спикерлерибиз Медет Шеримкулов аксакалыбыз, Зайнидин Курманов, Ахматбек Келдибеков, бу Төрөбай Зулкаров, Асылбек Жээнбеков жана башка ошол жердеги Асылбек Жээнбековдун айланасындагы оор кылмышкерлерди булар туура эмес камалып отурат, буларга боштондук керет деп элди адаштырып, ушулардын сүйлөгөнү түрткү болду. Мен убакыттан пайдаланып айтып кетер элем. Урматтуу Медеткан Шеримкулович, биз сизди урматтайбыз, сыйлайбыз. Биз ууруларды таза деп сиздер кыргыз тарыхын булгабаңыздар. Булар өз жазасын алыш керек. Кыргыз мамлекетиндеги оор кылмыштары жасаганына булар жооп бериш керек. Мына сиздер камалганына 1 ай болбой буларга боштондук деп атасыздар. Биздин азыркы убакытта соттолгон жатакчыларыбыз Кыргызстандын булуң бурчундагы мекемелерде 17 миңден ашык жарандарыбыз, балдарыбыз, кыздарыбыз жазасын алып отурат. Ошолорду эмне үчүн сурабайсыздар? Силер бөлүп алып туруп, жогорку кеңешиңер Аида Касымалиева баш болуп, мына Медеткан Шеримкулов, сиз жана башкалар барып эле Асылбек менен Төрөбай Зулкаров мыйзамсыз отурат деп элди адаштырып атасыздар. Булар мыйзамдуу эле отурат. Булар өз жазасын алыш керек, урматтуу кыргыз элим. Булар Медеткан Шеримкулов, мына сиздер Чоңалайга барсаңыздар болмок, мына Тажик Республикасыны кол салган жерге, Лайлек районуна барсаңыздар болмок, мына Кыргызстанда 1 миллиондан ашык биздин мигранттар Россия, Казакстанда ар кандай оор тоскоолдуктарга карабастан ошол жакта кыйналып окат кылып жүрүшөт. Кыргызстанга келе албай канчасы мына Оренбург шаарында ачык асман алдында турушат. Булар жардамга муктаж болуп атат. Буларды эстебейсиңер дагы Асылбек менен Сооронбайга өтүп алдыңар. Токтоткула кыргыз элин булгаганды.